Биринчиден саламатсыңарбы? Мына бүгүнкү күнү дагы азыр жакын арада кезектеги сот отурум болуп башталат. Негизинен баарыңыздарга маалым болгондой эле бул сот отурумда баягы мага коюлган 3 факты боюнча чындыгын айтканда мыйзамсыз, анан кийин токулган жомоктогудай болуп эле азыр ошол иштердин кароосунун кезектеги отурум болот. Бизде коргонуучу тарапта, башкача айтканда адвокаттар тарабынан, ошондой эле мен тарабынан ошол мага коюлган күнөөлөрдү мыйзамдуу түрдө жокко чыгарууга бизде жетиштүү күбөлөр дагы, далил буюмдары да бар. Мен ойлойм, соттун отурумунда жакын арада көптөгөн кызыктуу далилдер ачыкка чыгып, коомчулукка дагы биз билдирүү жасайбыз кошумча. Жакын арада. Азыр Ички иштер министрлигинин кызматкерлери күбө берип атабы? Күбө болуп атабы? Сөзсүз түрдө бардыгы өтөт. Менин билгенден 70 күбө бар. Андан тышкары дагы ошол 2019 жылы 7-8 августта бирге жүргөн дагы кызматкерлер бар. Алардын кээ бири бүгүнкү күндө иштебейт, кээ бир күндөрү иштеп жатат. Азыркы учур ички иштер. Алар дагы берет. Андан сырткары силердин дагы кесиптешиңер бар. Мен ойлойм, ал көп нерсени айтпай турайын. Көптөгөн кызыктуу далилдер бизде толук кандуу видео тасмалар да бар. Бул коомчулукка кеңири маалымат беребиз. Соттук отурумда айтылгандан кийин. Кой таш окуясы боюнча келсек, 7-8 август былтыр кой таш окуясы болгон. Алмазбек Атамбаев кармоо операциясы жүрүп, бир катар күч кызматкерлери, өнөкөй жарандар жабыркап, бир Альфанын жоокери каза болду эле да. Бул окуя боюнча негизги күнөөкөр, мисалы айыпкер ким деп эсептейсиз? Азырынча мына өзүңүздөргө маалым болгондой бүгүн 7 август, бул 1 жыл өтүп кетти да. Мен үчүн бул көз ирмемдей эле болду, чындыгын айтканда. Көптөгөн ошондой эле биздин мамлекетибизде да, дүйнөдө дагы ар кандай илдеттер болду, ар кандай окуялар болуп кетти, азыр да болуп жатат. Ошону менен катар мен былтыркы 2019 жылы 7-8 август боюнча кыскача айта турган болсом, ал күндөрү жалпы биринчи соттук отурумда дагы мен айткам, 7 августта билесиңер, улуттук коопсуздук комитети атайын операция жүргүзүлгөн, бул боюнча дагы ошол кечинде 19-15 өткөндө дагы бизге маалымат 8-ден 15 өткөндө 20-15те мен хронологияны айтпай да коеюн, негизинен айтканда, үзгүлтүккө ошол күнү мындай натыйжасын оң бербестен билесиздер, бир канча Альфанын кызматкерлери барымтага алынган, ошондой эле бизге да кабар келип, биз Айгай командасы менен көтөрүлүп Кой Ташка барганбыз, ал жерде мен дагы жетекчилердин бири болгом. Негизинен айтканда 7-8-2019 жылы августтагы күндөрү менин бардыгы кыймыл аракетим 7 августта дагы, 8 августта да биринчиден бул кан төгүнүү болтур болуп, бейкүнөө адамдар ушул жарада же болбосо кандайдыр күнөөсүз адамдардын кан төгүнүүлөрү адамдардын ошол жерде жашаган Кой Ташта. Экинчиден ошондой эле менин өзүмдүн кесиптештерим, ички иштер органдары болобу, башка укук коргоо органдары болобу, ошолордун кан төгүүсүн болтурбоо. Ошону менен катар биздин жергебизде тынчтык, туруктуулук болуш үчүн мен өзүм кыймыл бардык иш аракеттеримди, мурун башымдан өткөн тажрыйбамды эске алуу менен күч аракетимди жумшагам. Ошол учурда 8 күнү августта чечүүчү күн айтайлы. Бул 7-8 августта сиз айткандай, бул бир гана тапшырма коюлганда негизги. Бул экс-президент Атамбаевди тергөөгө алып келүү болгон. Негизги бул тапшырма. Ошондой эле 8 август күнү дагы менин дагы кыймыл аракеттерим ошондой болуп туруп, ошол болгон окуяларды көрүп, мен өзүм тажрыйбамды эске алуу менен мен ошол учурдагы мындай учурду дагы кыйындатпастан, бекерден кан төгүнүүлөр болбош үчүн мен ошол сүйлөшүүгө баргам. Өзүмө жоопкерчиликти алып, башкача айтканда чынын айтайын, кет башымды деле өмүрүмдү деле ойлогон эмесмин. Ошол сүйлөшүүгө барып, сүйлөшүүнүн негизинде билесиңер, Атамбаев өзүнүн каалоосу менен колго түшүп берген. Мен кесе айтам, мен ошол жасаган мына 1 жыл өтсө дагы, ошол учурдагы алган чечимдериме бир да өкүнбөйм. Эгерде ошондой окуя бүгүн кайталанган болсо, мен ошондой эле так өз учурунда ошондой болуп туруп мен сүйлөшүүгө бармакмын. Эгерде штурм болгондо ар кандай нерселер болушу толук ыктымал да. Аны мен өз учурумда дагы кийинки немеде айтам, соттук отурум болгондон кийин. Соттук отурум болгону, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрү болгону мына 3-4 болсо. Эми гана башталышы да.
мен өз учурумда айтам бул боюнча толук. 7 август күнү кечинде күч органдары ошол барымтада калып калган 6 жоокерди ала албай кайра кетишпеди, артка чегинишкен. Анын арасында сиз да бар болупсуз. Андан кийин эртеси 8 август күнү Ички иштер министрлиги операция жүргүздү. 7 августтан кийинки күнү 8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы тууралуу кимдер каяктан кеңешилген, өлкө жетекчилери мындан кабардар болдубу, кандай иштелип чыккан кармоо операциясы? Бул эми жетекчиликке азыр учурган Жунушалиевге суроо экен. Ошол өзү жооп берсе жакшы болот. Мен билгенден 7-күнү мен барганбыз. Биз барганда, сиз айткандай эле уже барымтага алынган болчу. Анан курал жарак дагы болгон. Атамбаевдин тарапташтарында үйүндө болгон баягы ошол жерде жашоочу башка жактан келгендер, ал сайт сайын, минут сайын эмес, убакыт өткөн сайын көбөйүп кеткен да адамдар. Ошол убакта биз 9 кечке жууп, уже 10-дорго жакын, 22:00-ге жакын бардыгы алынганда, уже биз 21:30-да барган болсок, анын үйүнө барыш үчүн дагы арканда баррикадалар болгон. Бул соттун отурушунда мен айтам, азыр кичине эртерээк болот. Бирок курал жарак дагы алынган болгон. Барымта дагы алынган болгон. Баягы сиз айткан 6 боюнча. Ошол күнү эмне үчүн Ички иштер министрлигинде мен ички иштер орун басары катары ошол жерде мен болгон. Министр командировкада болчу, кеч келген. Калган орун басар Оразалиев Алмаз бул ошол күнү түнкү саат 22:00-дө келген. 15 өткөндө болжол менен да. Эми эмне үчүн ошол жерде турган өздүк курамды алдыга карай барууну Атамбаевдин үйүнө максатсыз деп эсептеген. Муну мен жекече өзүм кабыл алгам. Себеп дегенде биринчиден ал жерде көптөгөн курал жарактар колго түшкөн болчу. Билесиңер, мен анын эсебин айта турган болсом 30-40 50-дө мен так азыр айта албайм, эсинен бирок курал жарак болчу. Ошондой эле ал жерде бейкүнүү адамдар ошол жерде жашаган. Анан биздин кызматкерлер дагы сөзсүз түрдө мындай күтүлбөгөн окуялар болуп кетиши толук ыктымал. Анан барымта калгандарды бул дүйнө жүзү боюнча билет, бардыгы эч качан кечинде жүргүзүлбөйт. Силер билсеңиздер керек. Түрмөдөн качып кеткен боюнча кайсы жылы болгон 2015-16 тиги достукта болгон. Эсиңиздерде Итибаевди бир фамилиясын айтпай эле коеюн, бирөөнү бошотууда 2 жарандагы баягы снайпер огунан каза болгондор. Бир адамды колго түшүрөбүз депчи. Бул жерде эч ким анын акыркы немес жыйынтыгы кандай болоорун эч ким билбейт. Ошондуктан ошондой чечим кабыл алынган. Мен аны туура деп эсептейм. Эртесиге операция жүргүзүлгөндө эң негизги максат Атамбаевди алып келүү болгон сотко. Анын ар ким жетекчи өзүндө. Мен айтып коеюн, мен ошондо чечимди ошол учурдагы окуяны толук түшүнүп, штурмду мен колдогон эмесмин. Кирип сүйлөшүү бул эң туура болгон. Азыр убакыт көргөздү. Бардыгы мыйзам негизинде чечилиш керек. Күнөөсү болсо сот болуп атат. Сотто бардыгы аныкталат. Мен дагы эле өзүм жөнүндө азыркы мына козголгон кылмыштар боюнча бир да өкүнбөйм. Бул убакыт өзү көргөзөт кимдин ким экенин. Сиз айткандай суроолорго менде көптөгөн бар. Ал кызыктар бардыгы алдымда. Соттун жүрүшүндө орто ченинде, аягында сөз келгенде сөзсүз айтылат. Кимдин кандай күнөөсү болгон? Сөзсүз. 8 августта ошол Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыгылган, анда маанилүү тергөөгө керектүү документтерди сиз жардамчыңыз аркылуу алып чыгып кеткен деген. Ал баштыкта эмне болгон? Каяка кеткен баштык? Аны мондай баштыкта эмне болгонун биринчиден ошол сураш керек экс-президент Атамбаевден. Анан баштык кандай алынган болсо ошондой ички иштер министрлигине берилген. Бул бардыгы сценарий. Атайын даярдалган Асановго карата бул көрөзбастык биринчиден. Экинчиден кызганыч. Үчүнчүдөн болсо ошол кошоматчылык бирөөгө. Анан кандайдыр бир иштерди жашырууну максат болсо керек. Мен аны толук түшүнөм. Кимдер катышканын да билем. Убакыт учуру келгенде сөз айтылат. Бирок баштык бардыгы бүгүнкү күндө мен айтып коеюн, бизде толук бардыгы далилдер дагы бар, тирүү күбөлөр бар. Соттун жүрүшүндө мага коюлган 3 факты боюнча бардыгы жокко чыгарылат. Мыйзамдуу түрдө. Мен аны кылам. Ошондуктан мен ишенип турам, жыйынтыгы жакшы болот. Мен ишенем, ошо айтып атпайбы, ар кандай сөз чыгарышты билесиздерби башында. Тиги генерал Асанов качат экен. Генерал Асанов эч качан качкан эмес. Кыргызстанда жашайм, кыргыздар үчүн төрөлгөн мекеним үчүн мен эч качан кеп башымды аяган эмесмин. Бул сотто дагы кайсыл жерде болбосун, мен өзү окутуумда кеп Асановду бир нерсе кылып
камап же башка эмес. Кеп башкада болуп атат. Кимдир бирөө кийинки азыркы билесиңер, дүйнө жүзүндө азыр экстремизм, терроризм күчөгөн бар. Ар кандай көрүнүштөр болушу. Ошондо катардагы сержант болобу, катардагы генерал болобу, керектүү учурда форма кийгенден кийин биздин жергибизде тынчтык, туруктуулук болуш үчүн сиз мына ар бир жарандын башынан бир шаш түшпөш үчүн биз аракет жасашыбыз керек. Биздин мыйзамда да бар. Жөнөкөй сөз менен айтканда. Ошондуктан биз аракетти кылышыбыз керек. Эгерде карап туруп тажрыйбаңды сен толук кандуу колдоно албасаң, бул өзү чыккынчылык болот. Анан бул сүйлөшүүнү айтып коеюн. Бул менин 30 жылдык ушул кызмат өтөөмдө бул биринчи жолу переговор эмес. Мен дагы биринчи өзүм немемде сиздер уксаңыздар керек, массалык маалымат гезитке чыккан, ал убакта мындай немелер жок эле. 1995-жылы Кеңже лейтенант убагында Ош шаарында, Ош базарында бирөөнө бир террор кылмышкер атып, экинчиси мындай чыкыйнап тапанчаны кезеп алганда дагы мен сүйлөшүү жолу менен бүтүргөм. Ошондо кармак чыккан. Андан бери бир 20 болгон. 2010-жылы, 2005-жылы, 2009-жылы. Айта берсе көп. Ошондуктан мен биринчи кызмат өтөгөндөн бери биринчи сүйлөшүү эмес. Баардык учурда, көпчүлүк учурда дээрлик мен сүйлөшүүдө оң жагына чечилген. Мен ойлойм, бул жаратканга мен ыраазымын. Ошондой немелер, окуялар болгон үчүн, кан төгүлбөй мен алып чыкканым үчүн баардык.